Жывпром аймагы Жалал Абад шаарынын борборунан 8 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул жакта миңден ашык калк жашайт. Бирок бул жердин мектеп курагындагы балдары 16 жылдан бери билим берүү мекемесинин жоктугунан башка жактарда билим алып келишкен. Жергиликтүү тургун Барчынай Көлбаеванын балдары Сузак районундагы айылдардын бириндеги мектеп-интернатта окушкан. Ушул мектептин жоктугунан ошол немеге бердим. Интернатка бердим, мектептин жоктугунан. Анан интернатка дагы шартыма байланыштуу бере албадым. Себеби интернатка ар бир барып келгенде 300 сом, 400 сомдон жол кире беришим керек эле. Ага бере шартым болбоду. Андан кийин ошо кайын журтум жака бердим, мектепке жийдеке 1 жыл. Ал жакта окуттум, анан быйыл чоңоюп калышты. Мектепке барып келе турган болуп, анан бул жака 21-ге которуп койдум. Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмү Жывпром аймагындагы мектептин жоктугу тууралуу кабардар. Мындан улам ошол жердин тургундарына өздөрү жашаган аймакка жакын жердеги мектептерге балдарын окутууну сунуш кылат. Эгерде бизге чындыгында кайрыла турган болсо, биз даярбыз. Аларга кол сунганга, себеби дегенде биздин ошо Көк Арт кичи шаарчасында номер 19 мектеби жайгашкан. Эгерде ошол жерде окуй турган болсо, биз ошол мектепте окутуп берүүгө даярбыз. Эгерде шаардын ичинде окутам десе, бош орун болсо гана биз окутканга милдеттүүбүз. Жывпром аймагы Жалал Абад шаарына карайт. Жергиликтүүлөр 2005-жылы жер участогунун жоктугунан бул конушта отурукташып калышкан. Бирок аталган жер өндүрүштүк аймак болгондуктан турак-жай салууга болбойт. Мектептин жоктугу дагы ушул маселеден көз каранды. Зона промзона болуп аталат. Промзонаны жилой массивге өткөрүп берүү жагын биз шаардык кеңештин сессиясынын кароосуна өткөрүп беришибиз керек. Ал жерден жилойго категориясы өткөндөн кийин биз калган иштерди улантып кетебиз да. Толук кандуу ошо суусун, светин, канализациясын, жолун, сос объектилерин жана инфраструктураларын биз шаардык бюджет несенен карап чечип бергенге аракет кылабыз. Аталган аймактын тургуну Айгүл Жаратова бул маселени өз алдынча чечүүгө аракет кылууда. Ал 1 класстан 7 класска чейинки 10го жакын окуучуну өз үйүндө окута баштаган. Каникул убагында көп нерсени унутуп калышат деп, ошо 2 айдан бери окутуп балдарга англис тилден, орус тилден кичинекейлерди мектепке даярдап, сүрөт менен ушундай кызыктырып, колдон келишинче балдарды окутуп жатам. Ошо ишканамдагы досканы алып келдим, карандаштарды алып келип, листтерди коюп, ушу балдар тартышсын, чийип, колдоруну өнүктүрүп, мындай сүйлөө речин өстүрсүн деп аракет кылып жатам. Азаматтар, Атабек мектебинин коллективи өзү молодец да. Видеодо 88 мектептин мугалимдери имаратты курууга жардам берип жатышат. Ал Сузак районундагы Сайпидин Атабеков айыл өкмөтүндө жайгашкан. Бул мектеп 425 балага ылайыкталганы менен окуучулар 3 эсеге көп. Окуу бөлмөлөрү жетишпегендиктен кошумча 3 бөлмөлүү имарат курулууда. Ага айыл өкмөт тарабынан 1 миллион сом бөлүнгөн. Жылдан жылга балдардын саны өскөнүнө байланыштуу класс бөлмөлөрү жетишпестик проблемалар бизде болуп атат. Өкмөт эми өздөрү жардам көрсөтөбүз деп, ушул жерге библиотеканы, лабораторияны, архивтерди бошотуп чыгарсак, класс бөлмөлөр бошотуп, ошол жерге кичине батышып тургула, хотя бы временно деп 3 бөлмөлүү жерди баштаган элек. Ошондой эле мектептин жетишсиздик маселесин өз алдынча чечүү үчүн Сузак районуна караштуу Кыргызабад айылынын тургундары өз алдынча аракетин көрө баштаган. Алар айылда жетишсиз болгон мектеп, ФАП жана бала бакча үчүн долбоор иштеп чыгышкан. Долбоорду ишке ашыруу үчүн инвестор да табышкан. Мен ФАП десаттын бирегине ушу январдан бери, ушу 7 айдан бери, ушу почти 8 айдан бери ушу ишмен шу неме чуркайбыз. Башталгыч деп өзү айтты да, чоң кылып башталгыч мектепке 1000 балага же 800 балага маслаштырып салып беребиз дейт. Ал жагын эми келечек чечер деп, биз башталгыч болсо дагы мейли деп атпыз да, балдарыбыз жолдо кыйналбасын деп, ошого дагы макулбуз. Кыргызстанда 2300дөн ашуун мектеп бар. Анын ичинен 245 мектептин имараты жараксыз деп табылган.